2021 бул чоң бир тарыхый олуттуу бир өзгөрүүлөрдүн жылы болот деп тилек кылып турабыз. Мына эң биринчи эле бул окуя, эң чоң окуялардын бири 2021 жылы 10 январда президенттик шайлоо болгон турат. Ошону менен бирге эле кандай бизде башкаруу керек? Президенттикпи же парламенттикпи деген турат да. Андан кийин баш мыйзамдын азыркы күндө долбоору иштелип жатат. Эми эмне демекчибиз? Бүгүнкү күнгө чейин жалпы өлкөбүздө эч жоопкерчилиги жок бийликтер иштеп келди. Ким бийликке келсе өзүнө ылайыкташтырып, баш мыйзамдарды жазып алып, каалагандарын жазашты. Бүгүнкү күн эл эмнени талап кылып турат? Ошол башка жактан көчүрүп келген баш мыйзамдын кереги жок. Өзүбүздүн улуттук демде, ошол улуттук баалуулуктардын, ошол салтыбыздын, наркыбыздын негизинде баш мыйзамды тактап алып, ошого жараша жашайлы деген суроо талап болуп турат. Анын ичинен эң негизгиси ошо мамлекеттик органдар жооп бербей, элдин байлыгын тоноп, элди тентитип, ушулап алып келгендиги үчүн эл көзөмөл керек деп турат. Мына элдик курултай кыймылы 2010 жылдан бери ушу кандай жол керек бизге? Кандай болсо туура жолго түшөбүз? Кандай болсо жоопкерчиликтүү коом болот деп ошонун үстүндө иштеп келдик. 2010 жылы кабыл алынган Конституцияда 52 беренесинде элдик курултай чогулат, сунушун эле берет деген турат. Бирок тилекке каршы 10 жылдын ичинде ошо жогорку кеңештин 5-чакырылышы да, 6-чакырылышы дагы ошого мыйзамды кабыл албай коюшту. Мына бүгүнкү күндө Конституциялык кеңешме түзүлүп иштеп жатат. Бирок булар дагы эле мурунку эски жолду кайталап, курултай сунуш эле берет, кеңеш эле берет дегенди киргизип жатышат. Биз буга такыр каршыбыз. Жалпы коомдун талабы курултай бул көзөмөлдөөчү, багыттоочу жана отчетун алып баа берүүчү орган болуш керек деп атат. Биз ошону талап кылабыз. Бүгүн бул Конституциялык кеңеш тараш керек. Булар Атамбаевди айткан эми оозда барбай турат. Ошол парламент заказ кылган деп ачык айтышты. Рамкага салган, биз ал рамкадан чыга албайбыз депчи. Бизге андай рамканын кереги жок. Эртең ким гана бийликке келбесин, ошондон сурап алуучу механизм керек. Бул элдик курултай. Урматтуу кыргыз эли, мына бардыңыздар билдиңер, 30 жылда бийлик чирип кетти, коррупция басты, каралар басты. Мамлекетибиз жок болуп кеткенге жакындап калдык да. Мына эми өзүбүз 10 январда кыргыз элинин тагдырын чечишибиз керек. Эл өз тагдырын өзү чечиш керек. Убакыт келди туугандар. Мына өзүңүздөр билгендей 2010 жылы парламенттик башкаруу, партиялык система келдик. Жыргатабызда деле эч кандай салттуу парламенттик башкаруу болгон жок. Ошол жылдары келген Атамбаев өзү сот, өзү прокурор, өзү СМБ, өзү МВД, өзү 120 депутат болду. 3 бийликти бир эле бийлик болуп калды. Бардыгын өзү башкарды. Ошол башкарган системаны кантип парламенттик башкаруу дейбиз? Партиялык система деп айтышты. Элди дагы алдашты. Партия деген Кыргызстанда жок. Салттуу, стандарттуу партия дагы жок Кыргызстанда. Кыргызстанда партиянын бардыгы жеке менчик акционерлик общество. Бардыгы бизнес клуб. 5 партия келет дагы $5 миң, 5 миллион доллардан чачат да Кыргызстанды талап тоноп атып сатып качып кете берет да. Эми булардын эң жаманы эч ким эч качан эч нерсеге жооп бербейт деген система принцип менен жашашты 10 жылдан бери. Эми мындан ары дагы келген эле ажоо эле тегерегин эле Кыргызстанда бир 200-300 олигарх бар, ошону чогултуп алат деле, 5 партияны ачат деле, анан ошентип талап тоноп атып сатып качып кете берет туугандар. Мына ошондой система башталды. Анан келген президенттин баары эле ажыдарга айланып кетип атат. Бул жугуштуу оор болуп калды. Бул диагнозу ажыдар.
жугуштуу оору ошо президент келеген ошо бир эле түндө жуга турган оору болуп калды да. Айыкпас оору болуп калды, өнөкөт оору болуп калды. Ошол ажыдар оорудан айыктыра турган бул вакцина курултай. Бул коронавирустан айыктыра турган биздин президенттерди айыктыра турган бул биздин курултай болуп эсептелет. Курултай бул элдик бийлик, элдик башкаруу, элдик көзөмөл, элдик ата-бабадан калган мурас. Келечекте Кыргызстандын өсүп-өнүү 100 жылдыкта бир 3 жолу бар. Биз эгерде радикал экстремизм, терроризм жолго түшө турган болсок, Афганистанда, Сирияда мамлекет болобуз. Эгерде биз 30 жылдык тарыхыбызды кайрадан кайталасак, 30 жылда 30 өкмөт алмашып, 9 жолу баш мыйзам алмашып, 3 төңкөрүш болуп, 500-600 киши каза болду. Мунун дагы бир жолу 3 жолу кайталасак, биз жок болуп кете турган Африкадагыдай Сомалидей мамлекет болуп калышы мүмкүн. Бизде бир гана жол бар, башка жол жок. Биз ата-бабадан калган кылымдарды карткан ата-бабанын жолуна түшүш керек. Ата-бабанын жолуна түшсөк, биз салттуу, нарктуу, ооматтуу, дөөлөттүү улуу кыргыз мамлекетинде болобуз туугандар. Ошон үчүн бүт кыргыз элин 8 январда филармонияга саат 11-де чакырабыз. Ошол жерде курултайда чечим кабыл алып, келечекте кыргыз элинин тагдыры чечилет. Бүгүнкү күндө кыштын күнү курултай өткөзүүбүздүн зарылчылыгы баш мыйзамга элдик көзөмөл курултайын өз орду менен кийирүү. Азыркы күндө кыштын күнү Баткенден, көлдүн түбүнөн, ат башынын нардын ат башысынан таластан убара кылган бул азыркы Конституционный кеңештин бийликтин атамай айткан чымкырттердин закасын аткарган үчүн курултайды коомдук кана деп багыт берүүчү деп эле койгон үчүн чогулуп атабыз. 7 областтан курултай өткөзүп келдик. Ошол жерден өкүлдөрдүн баары дайындалды. Кудай буюрса 8-inde saat 10'da филармонияда курултайыбыз башталат. Өкүлдөр келет. Анан дагы бул тар убакыт болгондуктан биздин тарапташтарыбыз ушу курултайга 20 жылдан бери чуркап жүргөн адамдарыбыз бири тоодо бири ойдо болуп жакшы укпай калганына байланыштуу ошолор 8-inde келишүүнү суранабыз. Кыргыз элибизден биздин максатыбыз элдик бийлик деген элдик көзөмөлдү орнотуу. Бул элдик көзөмөлдөн башка элдин бийлиги жок. Азыркы күндө биз асмандагы айдалып беребиз деп биздин президентке койгон азыркы атуулдарыбызды ушу 8-inde чакырып ойлорун угалы деп атабыз. Балки курултайды колдогондордун себеби эртеңки күнү айткан берген уадасын, шайлоого келген уадасын эч качан булар аткарган жок. Өткөн 3 жолу ак үйдө өткөн президенттердин о эмесинен көрдүк убактысынан. Бакиев өзү биринчи президент болуп жаңы келгенде Акаевден кутулуп, боз үйдө туруп, мына Дастан Сарыгулов аксакалдар болуп сөз берген. Мен элдик бийликти орнотом, эртеңки күнү элди жыргатып жашатам, мен эркекмин депчи. Эмне кылды убагында? Эмне акыбалга келди, канча баланын башын жутту. Андан кийинки ант берип келген Атамбаев, бул Жээнбековдор мына 7 жылда Кудай буйрса деп алдады. Буларды так эле ошол Бакиев сыяктуу элди жыргатам деп келген. Буларды арба куруп атат, ант уруп атат, Кудай уруп атат. Эшо булар дура элек. Себеп дегенде Акаевди баш кылып туруп, Бакиевдин баарын алып келип туруп, кыргыз элине ушул тоноп ушул акыбалга алып келип саска батырган бул президенттерди жоопко дагы тартыш керек. Себеби мына азыркы жаштарыбыз онду бүткөндө эле чет мамлекетке кетип атат. Канча деген тентип жүрөт. Бирөөнүн жуубаган жерин жууп. Ошондуктан элдик көзөмөл курултайы сөзсүз керек. Элдик бийликти орнотом дегендер орнотсун, орнотпосо обратный рычагты колдонушубуз керек. Эртең курултайда айтылат бул. Ошо кыргыз элиме игилик каалап кетем. Жаңы жылда жакшы игилик. Баш мыйзамды ордуна коймоюнча биз эч качан жакшы жолго түшпөйбүз. Сырткы күчтөр, ички күчтөр жол бербейт. Азыркы биздин келаткан Кимис Эшматолову, Ташматолову буларды иштетпейт. Курултай элдик көзөмөл бул кыргыз үчүн калкан сырткы күчтөрдөн, ички күчтөрдөн себеп дегенде коркутуп үркүтө албайт. Аркасында курултай турат, эл турат.
Колуна кармаган кылыч биздин коррупционерлерди, Кыргыздын чыккынчыларын чаап турганга. Бул сөзсүз керек азыркы күндө калкан менен кылыч Кыргыз элин коргогонго.